Assalamu alaikum zamandaşlar. Farmasevtika ilim kandidаты Сеннамет клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Шайлообек Уркунбаев. Баягы рубрика суроолорго жооп. Бизге көптөгөн суроолордун ичиндеги дагы бир суроо: ар жерим ооруй берет. Мен докторго бардым, жана анализдерди өттүм, бирок эчтеке таппайт. Ошол учурда жүрөгүмдө кысыла берет, башымда ооруй берет, эмнеден? Деген суроо. Бул суроолорго жооп бериш үчүн мынакей мен ар дайым пайдаланган мындай таблица. Мына байкасаңар, оору ар дайым бизге келген дегеле оорулар экиге бөлүнөт. Бул бир оорулар жана шишик, язва, миома, киста, эрозия деген оорулар белгилүү оорулар, бирок дарыланбай жатат. Жана экинчи түрү вегетососудистая дистания деген, мына ушул ооруга бирде температура көтөрүлүп кетет, түшүп кетет, давлениясы көтөрүлөт, кайра түшүп кетет, бирде үшүп кетет, бирде кызып кетет. Мынакей ар жери ооруй берет, жүрөгү кайра оорубасын тарттырса дагы ооруду таппай атат, бирок ооруй берет. Мына эки түр. Бул жерде белгилүү ооруду дарылай албай атат, а бул жерде оорудун себебин таппай, мына ушул ооруду психосоматика деп сен денең ооруган психика байланышкан, а бул оорулардын себеби кесепети вегетососудистая дистания, вегетососудистая системанын бузулушу дистания деп туруп, мына баардыгын ушу нервка айлантып бүгүнкү медицина алып келип далилдеп турат. Анын себебин алып келе турган болсок, ал стресс, депрессия, ал эмнеден чыккан, индивидуально ар бирисин эмне чоочуп калган, таарынычы бар экен, бирөө менен урушуп кеткен, анан кийин коркуп калган, ит кабалган, ушул сыяктуу нерселер. Негизи эмнеден турат? Мына нервдин бузулушу. Мына ошон үчүн биздин сунушубуз, урматтуу мусулман биртугандар, эң биринчи терскери жаман эмоцияларды таштап, жакшы эмоцияларга өтүш. Андан тышкары эң биринчи негизги бул оорудан кутулуш үчүн Аллахка кайрылыш, Аллахка көрүк ибадат кылыш. Жана ал көп андай амалы аракети жоктор дем салдырыш керек. Молдого кандай бир ырым-жырымы жок эле Куран окуп дем салдырса, уйкусу дагы, жүрөгү кызылганы дагы, бушайман болгону бардыгы жакшы болуп калганы мына биз тажрыйбабыздан канча деген миң деген ушундай дарт менен келгендер жакшы болуп калганын өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Ошондуктан дем салдырыш керек, жаман эмоцияларды таштап, жакшы эмоцияларга өтүш керек. Жана өзүңөр жана андай илдетти, жамандыкты алып келе турган жин шайтандардан коргонуш керек. Мына ушул жин шайтандар менен гана кантип коргонушту дагы биз, эгер билгиңер келсе, биздин сайтыбызга, баракчабызга киргиле, ошол жактан маалымат алгыла. Жана суроолор болсо ошол жакка да жиберип турсаңар, иншаллах биз Аллахтын кудурети менен шифа бергенге дагы, суроолорго жооп бергенге дагы аракет кылабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.